Сиз көрүп турган Бишкектин эски райондорунун бири Интергельпо. Мындан 100 жыл мурун шаарыбыздагы эң престиждүү райондордун бири болгон. 177 батир курулуп, анын аянты 4774 чарчы метрди түзгөн. Аталган райондуу жана ипподром менен жумушчу шаарчасын Интергельпо кооперативинин мүчөлөрү курушкан. Ичара көмөктөшүү деген маанини билдирген Интергельпо уюму 1925 жылы март айынын соңунда Бишкекке Европадан келген. Кыргызстандагы бардык өнөр жайда Интергельпонун изи бар. Алар кирпич заводун ишке киргизип, кирпич жасап, андан биринчи устаканаларды, биринчи ооруканаларды, электр станциясын жана цехтерди курушкан. Интергельпо эмерек өндүрүшүн, теришти түнү жолго салган. Алар өкмөттүн биринчи резиденциясын, азыркы Маданият министрлигинин имаратын курушкан. Фрунзе селмаш заводду салган. Айыл чарба тиги шайма эмелер завод бар эмеспи? Ошону жасашып, андан кийин 1930 жылы эт комбинат, мясо комбинат бар эмес? Фрунзеде мясо комбинат болгон да. Баягы Союз мезгилинде тиги 91-жылдары жабылып калбады ага чейин ушулар курган эт комбинаты, ушулар салган болчу да. 1926 жылы жана Фрунзе көчөсү менен Эркиндиктин бурулушунда банк бар. Эң алгачкы булардын салган кең эмес имараты ошолда тиги банк. Убагында элдик комиссарлар кеңешинин төрагасы Жусуп Абдрахманов жогору баалап, аларга кам көргөн. Азыркы тапта Интергельпонун усталары жасаган Жусуп Абдрахмановдун иш үстөлү Тарых музейинде турат. Там и фотодокументальные материалы. Улуттук тарых музейинде Интергельпонун тарыхына жана ишмердүүлүгүнө арналган материалдардын чоң архиви бар. Бул жерде фотодокументтерди зингер тигүүчү машинасы, саатты, ийик жана кооперативдин мүчөлөрү колдонгон башка буюмдарды көрүүгө болот. Кооператива Интергельпо. Бронислав Красновский уюмдун тарыхын баяндап, Интергельпо китебин жазган. Депти кыргыз тилине тарых илимдеринин доктору Тынчтыкбек Чоротегин которгон. Строительству социализма и строительству различных направлений индустрии. Быйыл Интергельпо кооперативинин Кыргызстанга келишинин 100 жылдыгы байма-бай белгиленип жатат. Мареке диалог шаардык маданият үйүндө улуу миссия Марекелик жылдын финалы аттуу иш-чара менен жыйынтыкталды. И в настоящее время история Интергельпонун тарыхы өлкөнүн азыркы тарыхынын бир бөлүгү. Дээрлик жума сайын Европадан делегациялар келип, Интергельпо кайда? Бул жерде эмне курулган, эмнени көрүүгө болот деп сурашат. Ошондуктан жакынкы аралыкта Интербоя деп аталган долбоорду Интергельпонун интерактивдүү картасын түзүүнү пландаштыруудабыз. QR-коддун жардамы менен чет элдик коноктор кайда барууну биле алышат. Что у нас сейчас пройдут очень интересные проекты. Финалдык иш-чара сүрөттөр сүйлөйт аталышындагы театрлаштырылган спектакль менен ачылып, майрамдык концерт менен коштолду. Тарыхый жана маданий мурастарга арналган архивдик материалдардын көргөзмөсү орун алды. Делала такую выставку. Бизди мектеп тарыхый сүрөттөргө негизилген көргөзмөнү даярдады. Китептин мазмунун визуалдуу түрдө көрсөтүү үчүн чоң экспозицияны чогулттук. Ошондой эле көргөзмөдө шаардын башкы планы көрсөтүлгөн. Дал ушул Интергельпонун 1986 жылы архитектор Гузаиров тарабынан түзүлгөн планы. Эгемендик жылдарында чех кесипке усталар курган завод-фабрикалар иштебей, айрымдары таланып толонуп кеткени белгилүү. Борбор калаада бул кооперативди эске салган Фучик паркы жана Интергельпо аттуу көчө бар. Назгүл Чороева, Ильяс Кадыркулов, Маданият жаңылыктары.